Ата, өзіңіз чай қойып içеріңіз. Murda жақсы елең. Таза елең. Тамақты ысық берчелең. Tayta, qandaysiz? Mana ketdingda layinlar. Qandaysiz? Aylanib ketayın, aylanib. Sho'ng'oyib qolgan turmaymi? Sadaqa bo'layın. Qandaysiz, aylanay, qizim, yaxshimi? Аман есен тұрасыздар. Ой, жақсы. Жақсы aylanay, жақсы. Қазір мен bir minutқа өтсештім ме? Sen kaçıncı okudasın? 3. Kaysi mektepte? 9. Орысша оқып. Kaçıncı? 6. класс. Vay vay oy oy oy. Geçeli kişine kevaldırım var şuncal çoğay. Anlamda bir görgüsüyle çoğayıp kalsın. Aynen. Var Azamatsınlar, azamatsınlar. Vay gel ay. Gel kafeteciye. Al onu. Çeyreğinler жақсы çıktı mı? Bağlarınlar жақсы mı? Жоқ, қорабы. Koz var asgar. Жоқ, қорабы. Meyil para bazı görüp para var. Meyli. O жақта toprağından ozlar var. Qanday ola? Жақсы. Yaxşı turasın arba. Жақсы тұрабыз. El jurtuna tınç mı? Бары жақсы. Den soğuluğunlar жақсы mı? Аябай жақсы. Aylanay. Келесі бияқа кешірем. Yöne de oybaysın ya. Emnenin barın eli götürüp Oy, geliyor. işte. Daim düşünte veresin de. Tüyünür cılığı bu. Cılığı atağı. Özüngere gelgenin bizge bereket. Özüngere gelmeysin. Degi, sivetine röşbey atağı degi. Өчөт, серке қанша өчөт? Біз кейін 12-ден өчіріп салат. Bizdiki de löşü otur. Emnim ne kılavuz emni? Hem kulaylıca başta salgan yazganı görelim. Oo. El var, cürt var degende. El tasdan görelim. Allah Aynen. Pazardan barılı göçürüp gelgensin. Pazar ne? Bana Ha gel bir aldığından bir buz şişetine. Gökten beri ceylek buzun. Анан теңкисин анан, э? Азыр буларды. Gördük. Boldan'a kalgan Alanı da var. sat koyun bana. Aynen, rahmat. Gönüle gelevermeye karat. Yaxşı. Büyü alağanday жүрөт. Жақсы, бары жақсы, ден соолугу деги жақсы. Kuda qanday? Кайнатам жақсы эле, ден соолугу жақсы. Акыркы күндөрү тигил барып туруп эле газды эле сабап калат. Тамакты ысык берчилеңди. Туруп эртең менен турсак төшөктү сабап калат. Мурда жумшак элең, таза элең деп билбейм. Ушу кичине алчып баратат го деп. Beşira zaman bulgun eken. Ya, Апа, мен тиги балдарды карап келейинчи. buna senin tarbiyan. Tarbiyan menen jerge gir. Tarbiyan uşu mu? Emne oldu apa sizge? Sen kurup kal kızım, kurup kal sen. Ay tek kişinin kazan ayakta sabağanı, buna ökörüzdü sabağanı emes diye okun. Ya, o katı jakşılap da sabaysın mı? Kaynatanlı jakşılap karabaysın mı? Hey ölümdü göreyim dese. Dur, baldarın dalda giyin dağı, var gel.
Ошону жакшылап карагының. Иш аяң таза карма. Ошо кайнатаңдын батасын ал. Батасын ал. Тур, бар. Тур. Бас. Бол. Assalamu alaikum, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн өзгөчөлөнүп ушул Кыргызстаныбызга агартуу жаатында жана ошондой эле өзүнүн ушул бүгүнкү жаштар эртеңки келечекте бүгүнкү жаштарыбыз мектеп окуучулары жана ошондой эле активист студент кыздар балдар менен чогуу жана ошондой эле ушул төрүбүздүн урматтуу, сымбаттуу, салмактуу эже агайлары менен кээ бирөөлөр илим алып чарчашты, кээ бирөөлөр иштеп чарчашты, кээ бирөөлөр уктап чарчашты. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору бүгүн ушул жалпы жаштар менен жана төрүбүздүн коноктору менен эс алып жана ошондой эле өзгөчөлөнүп Кашка суу жергесинде шаркыраган суунун коштоосунда жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бүгүн сиздер менен биз талкуулай турган тема өзгөрүү өзүбүздөн. Биз өзүбүз өзгөрүлбөсөк коом өзгөрүлбөйт. Демек, коомду өзгөртө турган ушул жаштар жана мен ойлойм ушул жерде олтурган эже агайлар ушул биздин жаштар сүйлөсүн теле долбооруна күйөрман болуп ушул токмоктон бери келген биздин эжебиз бар, Анар эже жана ошондой эле 66 гимназиядан келген Махабат эже жана ошондой эле төрүбүздүн куттуу коногу коомдук ишмер Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов жана ошондой эле Таштан Эрматов атында Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайдын мүдүрдүн орун басары Эльмира Айдарова эжебиз конокто. Советбек Сүйүнбаев байкебиз конокто жана жаштар. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, биз менен аягына чейин болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда. Анда урматтуу замандаштар, урматтуу жаштар, өзгөрүү канткенде биз өзгөрүлөбүз, канткенде биздин коомубуз оңолот. Анда биринчи ушул биздин төрүбүздүн конокторунан баштайлы. Ушул баягы ушул жаштыкты басып өткөн, коомдо өз ордуларын кошуп өткөн биздин агайларыбыз бар. Анда сөз сиздерде. Кааласа өзгөрөт болчу, бирок биздин жаштар көбү тескери жакка өзгөрүп баратат. Жылаңачтанып, кореец болгон кореец болуп, индеец болгон индеец болуп, кыйшаңдап, ошо жаман өнөрлөргө үйрөнүп, ошо жаман жакка өзгөрүп баратканы мени тынчтандырып атат. Мен урматтуу жаштар, буга толук кандуу кошулбайт болуш керек. Азыр эми уникалдуу биздин жаштар келатат. Жаштардын оюн уксак, азыр мына Өзбек ажы силерге бир топ ойлорду айтты, мен кошула албайм. Силердин оюңар кандай? Же Өзбек ажыга өзгөрүү бир жолдорун, методикаларын айтып өтсөңөр. Балким кандай, ошондой болсо тез өзгөрүлөбүзбү, же болбосо булардын айтканын угалыбы, же силердин оюңар, пикириңер кандай? Албетте өзгөрүү деген темада болот. Өзгөрүү кантип биз өзгөрүп атабыз. Азыркы кыздарды алып көрөлү, мисалы, кыздар башкача өзгөрүп атат. Мисалы, өзгөрүп отуруп жарым жылаңач калат го ошондой. Өзгөрүп отуруп, мисалы, жакшы жолго өзгөрсө деген ойдомун. Анан жана интип жарым жылаңач өзгөрөрсө кийин кандай болот билбейм. Мен орозго кошулбайм, анткени биз эсли жарым жылаңач болуп атсак, анда балдар бизди турап чачын өстүрүп атат да. Ага кандай карайсың? Орозбек кел. Чачын өстүрөп, силердин илгертен эле чачыңар бар да туурабы, илгертен эле. Негизи кыз менен баланы чачтан айырмалайт. Чачы узундарды кыз деш керек, чачы кыскалары бала дейт да. Азыр бизде чачы узун балдарды көргөндө төрттөн кетип баратат, аларды эмне деш керек анда? Бул өзгөрүүбү? Аябай жакшы, мисалы, элестетпе, Кореяда F4 чыкты. F4 кыздардын баары эле F4 болгондон кийин балдар бизди карабай калды деп айла жоктон чачтарын өстүрүп, F4ге окшошуп анан силерге жакын атат. Значит, анда силер ошондо Кореяны туруп атасыңар да, биз анда силерге балдар кыздарды карабай калат деп силер чачыңарды өстүрүп атасыңар. Андай болсо Кореянын балдары юбка кийсе, жакында силер да юбка кийесиңер, туурабы? Ошондой юбка кийесиңерби, кандай? Юбка бизге эркектерге келди го дейм, юбка уже келип деле калды, жанагындай шалбыраган шымдар. Кээ бир эркектер кийиши мүмкүн, а кээ бир бизге окшогондай мырзалар кийбейт да. Сен эмнеге кийбейсиң? Мен достойный эле эркекмин да. Кореялар тураганда эмне пайда, мисалы. Тура кыргыздай болгон жакшы да. Кыздарды кабыл. Менин оюмча, саламатсыздарбы? Менин оюмча өзгөрүү дегенде адам биринчи өзүнөн башташ керек да.
эгер адам алдына кандай гана максат койсо ошого жетиш үчүн туура жолду тандаш керек. Азыр айтат көп эле кыздар ачык кийинотулгандай туура эмес жолдо жүрөт деп. Анын барысы деп айтууга кошула албайт элем да. Азыркы кыздарды карап көрсөң, көп эле узун көйнөктөрдү кийип, азыр мода болуп атат да, узун көйнөктөр, юбкаларды кийишип, башкалар жоолук деле салышып атат. Хижап деле мода болуп атат азыркы учурдачы. Анан кийин бардыгына жаман ойго кетпегиле деп айтмакчымын да, жаштарды, кыздарды, балдарды. 50% бузулса макулсуңбу? 50%. Азыр 50% айта албаймын. Бузулган кыздар азыр саны азаюуда деп, наоборот, ушундай жакка көп кошулам да. Рахмат. Эми Орузбек айтып атпайбы, эми бизден кыздар F4-ни туурап анан байла жоктон балдар эми чач өздүрө баштады депчи. Жакында F4 көйнөк кийет экен, силер да кийесиздер, кыздар жактырбай атат бизди көйнөк кийесиз деп. Кийип өзгөрүлөсүңөрбү? Жок, элестетебичи, Анджелина Жоли мини юбка кийди, кыздар мини юбка кийдиңер. Туура, ошондой эле смысл болот атат да. Силердики деле. Сен деле кийесиң да, юбка бал кыздар жактырбай атат, мен да юбка кием деп. Мен юбка кийип эле джинс менен ак көйнөк кийип турам, юбка көрүнүп атат, юбка жок да мисалы. Сиз азыр айттыңыз да, кореецтер турап депчи. Чыныгы кыргыз бала эч качан аны турабайт да. Бул деген мындай өткүнчү эле нерсе да, жактыруучу мындай эле болуп калышы мүмкүн. Сүйүп, ал кореец бала үйлөнбөйт да, турабы? Баары бир. Кандай? Кошуласың ушул ойго? Мен бул ойго кошулбайм. Биздин бияктан бул чач өстүргөн, шалбыраган эркектер жок. Биякта баары эле уерин кийин аялымды багалам деген эркектердин баары бар. Кыздар жок да, бул жерде кыска кийинген же көрүп атасыңбы? Кыздар жана балдар баарыңарга кайрылам да, эже жана агайлар. Мындай болуп атат да, бул жакта деген өзгөрүү өзүбүздөн башталат депчи. Негизи эле ар бир биз кыргыздар деле албай эле башка өлкөнүн дагы мырзаларын алалы. Эч качан кызга көңүл негизи эле Санжырада келет да, Санжырада кыз жазылбайт. Эркектин тукуму канча калса ошол жазылат. Негизи салттуу болобу, када салттуу, модан болобу, бул эркек ошол салтты кармап турган, кыргызды кыргыз деп турган бул эркек да. Ушул эркек кыргыздын салтын кармаган, мындай өзгөртпөгөн, нарыктуу биздин азыр эркек жаштарыбыз, жигиттер калдыбы, сенин көз карашыңда барбы? Ойлойм да, бул сырткы келбет өзгөрүштү эмес, жүрөк бир Кудай деп жана кыргыз деп согуп турса, өзүнүн улуту үчүн, жери үчүн күйүп турса депчи. Кийген кийими жанагындай негрдин кийимин кийип алып, анан кийин кыргыз жөнүндө ойлошу мүмкүнбү? Негрдин албетте ойлошу мүмкүн. Анткени оюнун баардыгы эле ал жакта эмес, ал болгону өткөндө бирөө баягына негрди тартып алыптыр төшүнө. Анан кулагына сөйкө кийип алыптыр да. Ошол кыргызды ойлойбу ошол. Сүйлөгөнү орусча дагы. Сүйлөгөнү орусча мен кошулбайм толугу менен. Ар бир кыргыз жаран кыргызча тил билет деп ойлойм. Өзүмдүн личный эмем да, мнениям. Балким бул ошол жана тил үйрөнүү дагы бир өзгөрүүлөрдөн, Балким ошол баягы канча тилди билсе, ошончо элдин дилин, маданиятын билет деген бул өзгөрүүгө киреби, кирбейби? Аны деген мен мынтип айтам да. Бизде бир макал бар го, өзгө тилдин баарын бил, өзүң тилиң сыйлай бил депчи. Ошондой эле кыргыздарга, мырзаларга болобу, кыздарга болобу баарын айтып кетем да. Баардык нерсени бил, када салт болобу баардыгын бил, бирок өзүңдүн улутуңду, жериңди, элиңди сыйлай бил деп. Бул Өзбек ажы айтып атпайбы, F4 Кореяга окшошуп атат, анан индеистерге деп. Туура эле индеистерге азыр кыздар окшошуп атат. Аз күндө төшү менен мээңге жалбырак эле жабылат да. Индеис болуп каласыз да ошондочу. Кыздар индеиске окшоп калды. Көрүп атасың ушакта индеиске окшогон кызды. Мен бу жерден айткан жокмун. Башка жердеги кыздарды айтып атам да, мисалы шаардын ичинде чыксаң көп эле ошондой болуп турат да, юбка мерден келген юбка. Эми дагы ушул темп менен жүрүп отурса, дагы 10-15 жылдан кийин жалбырак эле жаап калат да, асты үстүмөчү. Мен балдар дегенчи, илгери деген балдар кыргыздын балдары ата мекенин коргоп келген. Азыр ата мекенди коргой турган балдар жок. Эмне эле кыздардын баарын күнөөлөйсүң? Азыр армияга баргандан качып атасыңар, туурабы? Кыздарга туура. Кыргыздын эзелки макалына каршы туруу өтө кыйын да. Айтат го, эркек кайраттуу болсо катын абийирдүү болот дейт эркектер. Жалбыракты деле мода кылып, жиптер менен, зымдар менен байлап койсо кийип алат эмне?
макул сен айтып атасың, азыр индейстерге окшоп баардык кыздардын баары неме жалбырак менен эле алды артын жаап калган депчи. Значит, баардык кыздар болгондо сенин эле ошол жерде карындашың бар, сенин эле ошол жерде эжең бар. Сенин эле ошол жерде жеңең бар, туурабы? Значит, ошолордун баары сеники жалбырак жабынып калган, туурабы? Же сенин өзүң үйүңдө ушундай жалбырак жабынган адам бар. Адамды канчалык сен айбансың дей берсең, ал айбан болуп калат. Канчалык 1 жолу айт, 2 жолу айт, 3 жолу айт, сен ушул жалбыракты жабынба. Сен uzun көйнөк ки же болбосо жабынып ки десең, ал ар жагында бар адам сөзсүз түрдө оңолот. Адамга жакшы сөз айтуудан эч качан неме тажабаш керек да. Ошондуктан мен сага каларым, көчөдөн мини юбка кийген кызды көрсөң, сен ошонун жанына барып, чоң кыз сен ушундай деп жакшы жакка тартканга аракет кылышың чын жүрөктөн тилектешмин. 5 кол тең эмес да. Мини юбка кийген кыздар бар, узун көйнөк кийген кыздар бар. Узун көйнөк кийген кыздарга Кудайым ыйман берсин демекчим, кыска кийген кыздарга да Кудайым аларга да ыйман берсин. Ушул жерде отурган баардык эркекти өзүн эркек сезген адамдарга суроо берем, Өзбек ажы сизге да берем. Эркек кайраттуу болсо, аялы абийирдүү болот дейт да. Ал эми ушундай кыздардын мындай жалбырак жабынып калуусуна, мага окшоп мындай ачык кийинүүсүнө, мындай эме кийинүүсүнө балким эркектер күнөөлүү болуп жаткан чыгар. Оюңуздар. Андай эркектер, урматтуу эркектер, мынакей бул сиздерге болгон жакшы кыздардын суроосу. Туура жанагындай жалбырак жабынып жүргөн кыздардын эмесинде чындап эле эркектер күнөөлүү. Ошо эркектерибиз лох болуп атат. Кайраты жок, намыс жок. Кой деп койбойт, карындаш экенин карабайт, эжесине айтпайт. Эң биринчи өзүбүздүн карындашыбызга, эжебизге айтыш керек. Алдагыңды ташта, жакшынакай узун кий, мени уят кылба. Мени да бир туугандарымды кыргыз элинде уят кылба деп айтыш керек. Негизи эле бул жаштар бузулуп кетти дегенде биз негизи биринчиден эле кийим менен айта албайбыз да. Биз кийим менен байкап туруп эле ал кыздын ичи кандай экен, анын жүрөгү кандай, ыйманы барбы, жокпу, биз аны кийим менен эле байкай албайбыз. Ким билет, может кыска көйнөк юбка кийип жүргөн кыз деле анын деле ыйманы бар, жакшы кыздыр. А может ошол эле хиджаб кийип жүргөн бир кыздын деле башка жаман жолдору болушу мүмкүн. Адамды антип кийим менен байкай албайбыз. Жыртып алган кыз десең кантип эми нормальный кыз ойлойсуң? Сиз аны каяктан билесиз? Кийим менен эле көрүп айта албайсыз. Жок, нормальный кыз мына жери жыртыкчым кийеби? Мына азыр мына жеринен жыртылган кыздар кийет. Адам коом менен коомго жараша өсөт да, коом мененчи. Жана сиз айтып атпайсызбы, жаштар азыр бузулуп кетти депчи. Бул негизи бул эзелтен келген эме да. Мындан канча жыл мурун бир окумуштуунун китебинде жазылган. Азыркы жаштар бузулуп кетти. Бундан канча жыл мурун. Азыркы эмелер кайра эле айтып атышат, жаштар бузулуп кетти деп. Биз деле сиздердин убагыңыздарга жеткенде биз деле айтышыбыз мүмкүн. Азыркы жаштар бузулуп кетти депчи. Ал адамзат коом менен жараша, коом менен чогуу өнүп өсүүдө да. Анан бул жерден жана чоңуз айтып атпайбы, эркектер күнөөлүү депчи. Эркектер күнөөлүү эмес, бул жерде силердин өзүңөрдүн меңири бар да, бул жерге мени эмне үчүн берди силерге. А эркектер бар өлүп алды, бар өлө албайсыңар да. Анан балдардын чачына бул жерде күчүмпөбү деп айтып атышат да. Өзүңөрдүн чачыңарды деле өстүрбөйсүңөр балдардын чачына эме болбой. Мисал үчүн эки кыз бар деп коелу, эки кыз бар. Бирөөнүн ою жаман да, ою жаман, ичинде ою жаман булганган да, ичи жаман нерселерди ойлой берген кыз да. Анан бирок узун кийип алган да, жамынып. Анан экинчи кыз болсо жүрөгү таза, ою да таза жашнаган. Бирок мини юбка кийип алган бул жакка чейин. Көйнөгү да мини. Анан кетип баратат да. Эркектер кайсысына тиешет? Жүрөгү тазасына тиешеби же жүрөгү кирине тиешеби? Эркектер бирок эркек чын айтканда эркектер ачык кызга тиешет. Ошону карай, жүрөгү таза экен, ою таза экен деп карай. Сиз тишип туруп эле сен ал менен сразу сүйлөнүп үйлөнө албайсың да. Аны биринчи сүйлөшүп көрөсүң. Кимге тиешет? Негизи чечим жүргөн ачык эмеге тиешет. Бул мынакей агай, бул мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн бул колдо бир конфет турат, бул колдо ачык конфет турат, бул колдо жабык конфет турат. Чымын кайсысына келип конот? Ачыгына келип конот да, турабы агай? Жабыкка конбойт да. Тем более эркектер ачык конфетти жегиси келбейт. Любой эле адам жабык конфетти жегиси келет. Аны Өзбек ажыга суроосуна жооп. Ага, сиз эркектердин баарын эле лох деп атасыз, сиз да киресиз да арага сурабы? Жаштар сүйлөсүн. Келгилем кыздар, балдар, аябай жакшы талашып кеттиңер. Анан чыңыз айтматымды чыгармасын айтылат го. Дүйнө бизди өзгөртөт, биз дүйнөнү өзгөртөбүз, дүйнө бизди өзгөртөт демекчи. Ушул коом өнүккөн сайын, цивилизация алдыга жылган сайын, албетте коомго жаңы нерселер кирип, биз ошо коомдогу менен кошо жылып жашоодо ошо менен уланып жүрөт экен да. Анан азыр эми жанантип жалбырак тагынган жанандай нерселерге Кудайым жеткирбесин. Илгертен бери эле Калыгулдун, Арстанбектин ыр саптарында
мурунда айтылып мына ошол нерсе азыркы күндө коркунуч туудуруп турат, келе жаткандай сезилет. Жанагы катын үндүү эркектен Кудайым сактасын дегендейчи, анан бул жерде мен эркектерге ташкырткан жерим жок. Албетте илгертеден бери эле кер маралдай керилген биздин сулуу кыздарыбыз, кең далулуу кер мурутчан жигиттерибиз биздин кыргыз тукумун улап келген. Анан мен ушул нерсени айткым келет да, эч качан төштү, киндикти, андан ачык жерлерди деги эле көрсөтпөй, кыргыздын кыздары болгондон кийин чачты жашнакка алып, ушул коомго жараша кийинип, албетте силерди боюнбогула эмне кылбагыла деп биз айта албайбыз. Бирок ушул коомдо өзүбүздүн алып жүргөн жагыбызды колго алсак, анткени себеби жүрүш туруш коомдо ошол жанагы эшигин көрүп төрүнөт дегендей эле адамдын жүзүнөн эле көрүнүп турат, кандай кийим кийип турат, жоксо кандай жерде кандай чөйрөдө өзүн алып жүрөт. Бул балдардын күйүп бышып айтып аткан жери бар. Кээ бир учурларда кыздар өзүбүз күнөөлүү болуп кетебиз. Мына ошонун артынан кандай жанагындай оор кылмыштарга барып атат. Демек, балдарга дагы кыздарга да айтарым, өзүңөрдүн коомдо кайсыл жерде болбосун жүрүш турушуңарды, ушу кийимиңерден бутуңардан башыңарга чейин сактап, коомдо деги эле ушул ыймандуу кыз жигиттерден, жаштардан болгулачы. Саламатсыздарбы? Бул жерде мындай болуп атат да, бул мырза айтып атпайбы? Өзүңөрдүн мээңерди иштетпейсиңер депчи. Силер да өзүңөр айтасыңар, алтында болгон башыбыз бар депчи. Алтында болгон башыңардын ичиндеги күмүш мээңерди иштетсеңер, анда бардыгы жакшы болмок, эгерде эркектер ойгонсоңор. Анан бул жерден Ороз айтып атат да, жана биз деген кыздар карабай атса, күжүмпө боло албадыкпы депчи. Мындайда жана иттер бар го, кайсыл жакты карап үрөрүн билбей эле арга жакты алаңдап кара берет. Биздин эркектер ошондой да, кайсыл жакты карап үрөрүн билбейт. Анан кийин кыздар бизди качан карайт, ана мындай деп. Эгерде угуп туруп Ороз, сиз айтып атпайсызбы? Жана неме депчи, эркек деген аял үндүү, катын үндүү эркектен сакта депчи. Ал деген катын неме үндүү эмес, катын өңдүү эркектер көбөйүп кетти да азырчы. Анан мен айтмакчымын бул жерденчи, эркек болгондон кийин эркек эмнеси менен эркек? Күчү менен, акылы менен турабы? Мисалы үчүн Ороз экөөбүз азыр дүшес ачып жарышалычы, мо ача албайт дүшести. Албайсыңбы? Жакшы, бул алмашка каршы чыгып кетейин. Мына илгерки кыздар башкача болчу, азыркы кыздар эмне керек болсо жумуртканда бышыра албайт, тамакты да жакшы билбейт. Анан кир жуа албайт да, анан кийин биз мындайбыз, эркектер мындай деп. Кыздар жаман айтып коет го, хан жакшы, вазир жакшы деп. Кыйраттың сен. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дейт. Негизинде мындай, эркекти эр кылгандай аял, жер кылгандай эр, аныңа кошулам. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Булар жумуртканы да куурай албайт. Макул, андай кыздар менен сен сүйлөшөт турсуң. Мурун деген 10 үй бүлөнү, 10 адамды бир эле эркек багып койгон. Ал эми ошо жумуртканы, ана жумуртканын майын, ошо майын таап келгенге акчасы жок да эркектерчи, ошону жада калса таап келе албайт. Анан эмнесине сүйлөшөт билбейм, күйүп кетесиң да жөн эле. Элестет, элестет Алмаш. Аябай достойный мырза кетип баратат, жаказы кир, носкизи кир болуп кетип баратса, айтат да бугун аялы кирде жууган билбейт го деп. Мындайда, ал жаке эркекке, жал жаке катын дейт да. Өзүнө жараша, эгерде кыйынбы, мыкты катын алып алсын, туурабы? Эгерде ал кыйын болсо, сен досуңдун ким экенин айтсаң, мен сен ким экениңди айтам дейт. Манаска деле ким совет берген? Алмамбет айткан, туурабы? Сен бир жашнакай аял алсаңчы деп, анан ал каныкейди алган. Ошондой достор болсун, мыкты эркек мыкты досторго ээ болот, мыкты аялга ээ болот. Анан кийин ошондон кийин мыкты сыпатка ээ болот ал. Алмагүл, сен айтпадыңбы? Ушул мыкты баягы келинчек алыш керек дегендейчи. Эми ушу мыкты баягы коомду өзгөртө турган, үй бүлөнү өзгөртө турган кыздарды, келинчектерди ким таап бериш керек? Балким бул табуудан да бир кыйналып жатабы жигиттер кандай? Мен айтып атпаймынбы, жана эле айтып өттүм да, алтында болгон башыңардын ичиңердеги күмүш мээңерди иштеткиле. Эркек деген эки нерседен жаңылбаш керек. Кесип тандоодон, анан катын тандоодо. Бул жерден кесип тандап туруп өмүр бою ошо менен окат кыласың, а бир аялды алсаң, өмүр бою ошол менен жашайсың. Анан булар алжаңдап, калжаңдап сулуусуна суктанып алат, аны сууга чылап иче тургансыңчы. Моторун карабай. Мен жооп берейин бунун суроосуна. Силер мини-юбка кийип, төшүңөрдү ачып чыксаң, эркек суктанбаганда кимге суктанат анан? Сен карап тур, бул жерде мындай да. Мен бир досум бар да, ал бала айтат да, мен кыска кийип жүргөн кыздын жанына барам дейт дагы, анан ошол кызды уят карам дейт. А сен өзүң жалжаңдап тийишесиң да, ошону карапчы. Сен антпегин, сен ошол кызды уят койсоң, бир кыздан анан кийин акырындап барып көч улана берет. Анан сен бетиңе кармаган эле, кыздар мини юбка кийип атат деп ушинте бересиң да. Сен деген бар го, кенебестиктин кемесине отуруп алгансың. Сен деген бирден башташың керек, андай нерсе болбойт, Ороз. Сен кактыр жомок нерсени айтпа, реалдуу жаша менен жаша да. Азыр мындай болуп калат, силер келип, сен мини юбка кийип аласың, эркектер суктанат, эртең азын өлө аласыңар силер ошол сөз уккандан кийин. Намыстан эле азыр мурун ала качып кетсе, отурчу эле азыркылар ала качып кетсе, азын өлө ошондой болот атпайбы кыздар?
Сен мини юбкадан ала качууга өтпөй угуп тур. Мындай да бул жерденчи ала качып кеттим, эмне кылып кетти, кыз өлө алабы, демек анда намыс бар деп ойлоп коюш керек да. Ар бир адам өлө бербейт. Ар бир адам сен мисалы үчүн мага окшошпойсуң, мен сага окшошпойм да турабы? Бардыгы өлө албайт. Акырындап барып анан ыймандын көчү түзөлөт. Азыркы кыздардын ыйманы оңолот деп ишенбейм. Бир 20 жылдан кийин оңолбосо азыркы оңолот деп ишене албайм. Неге ишенбейсиң? Ишенбейм. Жарым жалаңач жүрүп көчөдө келе кийимде жуа албайт, носкиде жуа албайт, керек болсо ошону кантип өзгөрөт? Булардын көчөдө жарым жалаңач жүрүп жүрсө кийин өзүнүн эле кыздары ошондой болот. Тилде сөйөк жок деп сен сүйлөй бербе. Бул жерден барго неме кылып кийимин жуа албай жатат, эмне кыла албай жатат. Ааламды деген адам багындырып атат, турабы? Анан кийин стиральный машина автомат чыкты. Азыр эч нерсе кылбайт аялдар. Келинге салып коет, болду, анын жууп берет. Кеп анда эмес, кеп кыздын жүрөгүнө ыйман киргизет. Кантип киргизесиң? Сен өзүң айбаттуу болсоң, анан кийин келиниң ыймандуу болот. Алмагүл, мындай болду да. Азыр мына Орозбек сага бир топ сунуштарды айтты да. Ушул эми баягы тамак бышыра албайт, ана кийим жуа албайт деп ушул нерселерди кыла аласыңбы сен өзүң кандай? Мен өзүм жекече кыла алам. Мен негизинен үйдө деген эң улуу кыз болгондуктан үйгө кирип кыз, сыртка чыгып эркек болчумун. Ынандыңбы, кошуласыңбы? Мен кошулбайм. Мына сен мисалы 100түн ичинен 99 болду. А кээ мисалы кыла албайт, кээ кыздар жанагы жарым жылаңаш жүргөндө мисалы үйлөнүп салайлы эртең. Эртең ошо ойдон эле жүрөт, көчөдө эле самсалап, тиякта биякта. Ошону менен биргеликте сен үйлөнүп койсо, сен бир нерсени кыйратып кылып кетмек белең. Койчу. Анда азыр биз ушул баягы тажрыйбалуу Элмир эже. Мына жаштардын оюну угуп атасыз. Сиздерде кандай болду эле? Кантип коомду өзгөртөбүз? Бул жердеги талаш тартыш ушунчалык кызыктуу болуп атат. Баягы Кыдыр акенин сөзү бар. Намысты туу тутуп кармабаган адам жыргабайт да, жыргатпайт да. Ансыганда ошо Алмаш менен Орозбектин ушундай намыстанып, Орозбектин балдар тарапка намысын билдирип, Алмаштын кыздар тарапдагы намысын аябай колдоп, ушундай талаш тартыш болуп атканда ушунчалык кубанычта болуп атам. Демек биздин жаштар арасында ушунчалык намыскөй жаштарыбыз бар экенине, анан жана биз айтып атпайбызбы? Ачык кийинип бараткан кыз анан жабык кийинип бараткан кыз деп туура. Анын жакшысын жаманын билбейт. Бирок адам деген өзү акылы менен кыракы болуш керек. Адамдын пешенесине эмне үчүн пешенеси деп койгон? Ошо пешенесинен адамдын жакшы жаманы бир көргөндө байкалат дейт. Адам акылын токтотуп, ошо пешенесин карап көрсө, ал уже өзүн жакшы бир теңин табат да. Анан эми бул жерде чантан бери аябай жакшы талаштарда болуп атпайбы? Баягы эми бул деген негизи бул өзгөрүү өзүбүздөн дегендечи, бул адамдын неге эле нукура бул өзүнүн кыз деген заты болуш керек, ошонун өзүнүн аты менен болуш керек да. Анан эркек эркектей болуш керек, кыз кыздай болуш керек. Эркек деген айбаттуу болуш керек, кыз намыстуу, назик болуш керек да. Мынакей. Анан эми бул жерде деген баягы 5 кол тең эмес да, Тимурлан, 5 кол тең эмес. Биздин бул жердеги отурган жаштардын арасында жаштарыбыздын баары эле намыстуу жаштар келиптир бул жергечи. Эми жаштарыбыз намыстуу болгон үчүн мынакей мындай талаш тартыштар жарашат. Эгерде намыс жок болсо мындай талаш тартыштарга чыкпайт болчу. Алмаш айтып атпайсызбы, аялың мындай тарбиялашың керек депчи. Жана сен чоңоюңчан сен ата-энең тарбиялаш керек. Ошо сен мен кызым турмушка жакшысын, ушун бактылуу болсун, бейин катынды башынан деп. Анан бул жерден монтип ажылдап атасың да. Эгер сен мынтип кийинде ажылдап турсаң, сени бир эркек эмес 10 эркек эле тарбиялай албайт го. Сен бул жерде мындай да бул өзүнүн локтугун көрсөтүп атат да. Эгерде сен кыйын болсоң, сен минтмексиң. Алмаш мага тийчи, өзүм тарбиялап алайын депчи. Сен колуңан келбейт. Сен жада калса 10 эркекти неме кылып койдуң да, менен алсыз. Билем, алдыты ажылдап турсаң, сен билем эч ким алгысы келбейт. Мен жана айтып өтпөдүм белем. Адамдын өзүнөн тааныбай, акылынан тааны депчи. Көрдүңбү? Жүрөк сүйлөбөйт, жүрөк ыйлабайт, акыл сүйлөбөйт дейт. Көрдүңбү? Ошон үчүн деген адам өзүнүн кыракылыгы менен, касиети менен адамды багындырып алыш керек. Эгерде кайсы адам кыракы, касиеттүү болсо, ал адам жакшы адамдарды багындырып алат деп ойлойм. Мен ойлойм да, бул дүйнөнү ошо аял заты өзгөртөт да. Эми коомчулук бул аял заттан турат да. Аял качан оңолсо, ошо эркек ошондо оңолот да. Аял затыбыз качан ачык-чачык жүрсө, биз ошондой чачык жүрөбүз да. Эгер качан аял жабык жүрсө, биз эркектер ошолор турабыз да. Чын эле. Бизде эне башкарат, эне тарбиялайт да, туурабы? Эне тарбиялабаса биз ким? Эне тарбиялабаса. Үйдүн кожоюну эркек. Үйдүн кожоюну эркек го. Эркек деп айткан. Үйдүн кожоюнуна зависит этет эң биринчи. Биринчи, жана өзүбүз айтып өтпөдүбү? Номер биринчи. Номер экинчи аялдар кетет. Эркекти жакшы кылчу да аял, жаман кылчу да аял да мына. Ошол да.
Анда кыздарды угалы. Бул жерде мындай да ал нерсе айтылып кетти. Ооба, бул эркектер көңүл бурбайлаган ушундай жерге келгенде аялдар деп чыгышат да, анан кийин бийликти алганда анан биз эркек деп чыгышат. Бул жерде негизинен мындай да, эркектер деген ушундай зат болот өзү. Бирок тарыхта мынтип айтылган. Тарыхты аялдар жазайт, бардыгын аялдар кылат, бирок эркектердин аты калат деген. Алмаш, туп-туура айтасың. Байдылда Сарнабаевдин да бир сөзүн айтып кетейинчи. Кимиңер газетаны көп окуган болсоңор эстейсиңер. Ким бул бала туура айтып кетет да. Аял заты дейт, ургачы калкын дейт, балталап эле салчу калк экен, бирок деген эне деген заты бар дейт. Туура айтат. Бир тууганды бир тууган кылган да аял. Ошол коомдо ошол ишти көтөргөн да аял да негизичи. Бул жерде өзгөрүү өзүбүздөн атпайбы? Биз достор минтип талашкандан, тартышкандан эч качан өзгөрбөйбүз. Себеби биздин тарбия ушундай болуп калганда, өзгөрүү негизи үй бүлөдөн деп ойлойм. Ата-энеси кандай тарбияласа баланы, мисалы жанакы F4-төн туруп аткан балдарын, жарым жылаңач жүргөн кыздарын үй бүлөдөн ата-энеси туура тарбияласа, анан биз өзгөрөбүз. А бул жерде талашып тартышып, жана кыска юбкасын кийип, жарым жылаңач жүрүп, F4-тө туруп аткандар, булардын баары жанакы тарбияны алып калган. Анан биздин бул өзгөрбөй атканыбызга, ушундай жолго баратканыбызга биздин орто муундагы азыркы университетте окуткан эже агайларыбыздын, мектепте окуткан эже агайларыбыздын өздөрүнүн жана кийинип жүргөн кийимдеринен булар тарбиялап атат. Эгерде ошол биздин орто муундагы, улуу муундагы адамдарыбыз, ага эжейлерибиз, ата-энелерибиз өзгөрүп, туура жолдо болсо, анан азыркы биздин жаштар, өсүп келаткан жаштар өзгөрөт болчу деп ойлойм. Сиз ата-эне деп атпайсызбы? Ата-эне деген баланы жакшыга тарбиялайт. Эч качан жаман болсун дебейт, карга деле баласын аппагым дейт. Бирок ушуга эсиңиздерде болсун, дайыма кулагыңарга алтын сырга кылып, ал адамдын өзүнүн дээринен деп коет. Ата-эне канчалык тарбия берсе дагы адамдын өзүнөн.